Жапаров Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлерин кабыл алды. Ихсандын камалган жетекчисин бошотууну талап кылган акция өттү. Жалал Абад тазалык ишканасы жаңы техника менен толукталды. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. Президент Садыр Жапаров бүгін 20 июльда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлерин кабыл алды. Жолугушууга Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын тышкы иштер министрлери жана Түркменстандын, Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси катышты. Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жетекчилери 2022 жылдын 21 июлунда боло турган Борбордук Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин жолугушуусунда документтердин жетиштүү көлөмдөгү топтому даярдалганына басым жасашты. 20-21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусу өтөт. Бүгін 20 июльда Бишкекте Ихсан турак жай кооперативинин жетекчилигине байланыштуу козголгон кылмыш ишине карата нааразылык айтылган акция өттү. Кооперативдин мыйзамдуу өкүлү Төлөгөн Гелдибаев билдиргендей, алар камакка алынган Акенай Бекмурзаеванын күнөөсү жок экенин айтып, анын бошотулушун талап кылышты. Шутка. Гелдибаев милицияга арыз 10го жетпеген адамдан гана түшкөнүн, кооператив мыйзамдуу иштеп жатканын, маселе айрым кардарларга батир алуу мөөнөтү боюнча так эмес маалымат берилип жаткандыктан жана үйлөр кымбаттап кеткендиктен чыкканын, кылмыш иши эч кандай документтерге кол койбогон Бекмурзаева боюнча эмес, факт боюнча козголсо туура болмогун айтууда. Ал башкармалыктын башчысы эмес, эч нерсеге кол койбогон байкоочу кеңештин төрайымын алып барып камап коюшту. Ишти элдин даттануусунун негизинде факт боюнча козгоп, эгер мыйзамдуу бузуу ачыкталса, беренелер аудит жыйынтыгында козголсо туура болмок. Эртең кооперативдин ишмердүүлүгү боюнча аудиттин бүтүмү таза чыкса, анда эмне кылат деп билдирди. Вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Акенай Бекмурзаева өткөн аптада Бишкекте кармалган, сот аны 8 сентябрга чейин абакта калтырган. Жалал Абад тазалык шаардык муниципалдык ишканасы жаңы техника менен толукталды. Бул тууралуу 20 июльда шаар мэриясынан билдиришти. Я вас внимательно слушаю. Жалпы баасы 28 миллион сомго бааланган таштанды ташыган 4 машинадан тышкары 11 миллиондук сомдук 300 контейнер алынды. Жергиликтүү бийлик жалпы сумманын 40%-ын калганын жаратылышты өнүктүрүү фонду каржылады. Буга чейин ишканага быйыл жазында да 4 машина сатылып берилген. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан окуй аласыздар.